Assalamu alaikum туғандар, дағы бір жол жана эле чыгардым эле. Жолдун баары мындай жамалып атат. Жаңы технология менен депчи, мына дагы бир доказательство. Мына мондай Ысык Көл область Жетегүз району, районный центр Кызыл Суу, мурунку аты Покровка. Ушундай жаңы технологияны колдонуп, биздин транспорт министрлиги ушундай технология менен биздин жолдорду жамап атат да. Мына районный центр. Бул технология составында эмне бар, кандай технология, ким айтат, ким билет? Билгендер болсо комментарийге жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Бул өтө таң калыштуу болуп атат. Мондай кылып теп-тегиз кылып бир аз машина жүргөндөн кийин бир күнгө жетпей кайра эле тешилип калат экен бул технология менен колдонуп ушундай жолду жамагандан кийинчи. Ушуга ким разрешение берди? Мунун составы эмне, ким билет туганда? Жазып койсоңор жакшы болот эле. Анан транспорт министрлигине суроо да. Же силерди текшерген адам жокпу? Же силерге акча бөлүнүп берилген эмес беле? Бул технологияны мен силерге айтып берейин тугандар. Мен бул жерден алат экен, бул жерден ушул затты. Анан бул жерге салып коет экен, бекер экен. Бирок мен оюмча сезон Ысык Көлдүн мына сезону буюрса биринен баштап ачылат, эртеңби. Ошого булар даярдап атат сезонгочу. Бирок сезонго деп муну такташ керек. Быйылкы жылга сезонун ачылышына транспорт министрлигине канча акча бөлүндү, ошону такташ керек. Если бөлүнгөн болсо, ушул технологияга, ушул затка канча акча коротуп атат. Бул жерден алып, бул жерге салып койгондо. Бөлүнбөгөн болсо, анда транспорт министрлигине рахмат. Мамлекет анда элди ойлобой аткан ошол болот да. Бул бир. Экинчиси, азыр мен просто видеого тартып аркада машинаны жетишпей калдым эле, аны ойлогон эмесмин. Көрсө ушундайдан дөңгөлөгү жулунуп жаткан да. Азыр мен келатып мына азыркы технологияны колдонуп жолду жамагандардын себебинен мына монтип дискамды мырыйтып алдым да. Тугандар, машиналар, жапжаң машиналарды ушинтип биз талкалап атабыз. Бул силер көрүп турган внешний эле эмеси да, повреждение. Бул жактан ичинен канча амортизатор, канча салим блоктор, эми бул жактагы ходовой часть өзүңөр жакшы билесиңер туурабы? Ошолор кетип атканын просто бул жерде жүрбөгөн адам, бул жолдо жүрбөгөн адам билбейт да. Ушул жерде бир жол жүрүп көрсө, ошо транспорт министрлиги, чиновниктер, депутаттар ошондо билишет эле. Тугандар, эл башчылары, атка минерлер силерден сураныч карап койгула. Элдин убалына калбагыла. Убалына мурун шылдың кылбагылачы. Азыр могул жерге канча мамлекеттин өкүлү келет. Шылдың болуп атабыз да.